Баткенде ушул жылда айыл чарбасы үчүн 9000 тонна жер семирткич керектелсе, анын 855 тоннасы бар. Минералдык жер семирткичтер аймакка Өзбекстан, Казакстан жана Орусиядан келет. Анан эми негизинен айыл чарба министрлиги кечээ сапары менен келген учурда ошол тапшырма берилди. Кыргызстан ушул жер семирткичтерди камсыз кылуу боюнча капу деп коет. Ошолор бизде жер семирткичтер менен камсыз кылып жеткирилет. Мастура Надирова чек арадагы Кызыл Бел айылынын депутаты. Ал жазгы талаа иштери башталгандан бери Баткенге келген жер семирткичтердин Тажикстанга мыйзамсыз жол менен сатылып жатканына кабатыр. Бул эми мурдагы түзүлүп калган канал дейбизби, система дейбизби, бирок ар бир бизнесмен өздөрү элди ойлош керек да. Элди ойлоп туруп өзүбүздөн артпайт, бирок жер семирткичтер өзүбүздөн чыкпаш керек, сыртка чыкпаш керек да негизинен. Баткендеги бажы кызматынын берген маалыматы боюнча, өткөн жылдын сентябрь айында мыйзамга өзгөртүү киргизилип, аткезчиликке каршы чаралар күчөгөн. Анын негизинде чек арада контрабанда азайган, бирок толук токтогон жок. Тажикстан, Кыргызстан аркылуу товар жүгүртүүгө муктаж. Ошо Россиядан, Казакстандан келген селитр ошо өзүбүздүн элибизге, өзүбүздүн жерибизге колдонуп турган эле селитрада жер семирткичтер. Ошо кээ жарандар, ушу контрабандисттер ошол селитраны аракет кылып Тажикстан Республикасына өткөзгөнгө аракет кылат. Мисалы, ошол биз бөгөт коюп атабыз. Былтыркы жылы күздөн баштап аткезчилик менен күрөшүүдө каталдатылган мыйзам кабыл алынган. Анын негизинде мыйзамсыз жүк ташыган 6 автоунаа соттун чечими менен мамлекетке өткөн.